Сүрөтчүнүн жашоосу ушинтип башталат да, өнөр келгенден кийин. Баягы чыгарма ар түрдүү ойлогон ойлоруң эске келет, анан ошону чогултуп келтирип анан чыгармачылыкты баштайсың да. Таланттуу сүрөтчү Ормоналы Идрисов бала кезинен сүрөт тартууга кызыгып, табият берген талантын өстүрүп, бул кесиптин кыйынчылыктарына, тоскоолдуктарына карабай эмгектенип келет. Тамга тааны эле кезде баягы жерге топуракка отура калып, топуракка тартып, анан баягы биздин бала кезде тамеки сугарчу. Ошол жерде баягы ылай суулар чыгып, мындай теп-тегиз болуп туруп эме болуп калчу. Мен ошол жерден отуруп алып туруп, даалай сонун сүрөттөрдү тартчу экенмин да. Жүрөгүм менен сүйгөн кесибим, анан ошол сүрөтчү болом деп эңсеп, анан бул жакта Фрунзедеги художественное училищени келип тапшырып, анан өтө албай калдым. Сүрөтчү Александр Штиглиц атындагы Санкт-Петербургдагы Мамлекеттик искусство жана өнөр академиясына 1985-жылы тапшырып, окууну аяктагандан кийин 1990-жылы Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик сүрөтчүлөр окуу жайына мугалим болуп орношкон. Ал жакта дээрлик 10 жыл эмгектенген. Андан соң 2000-жылдан баштап азыркы күнгө чейин Тургунбай Садыков атындагы Улуттук көркөм сүрөт академиясында мугалим болуп иштеп келе жатат. Санкт-Петербургга кетип, ошол жерден биринчи мен билгем да, барганда эле өтө албайсың. Это турган сөз себеби деген өтө мурдагы Советтер Союзундагы эң көрүнүктүү сүрөт окуу жайы, эң мыкты, эң күчтүү окуу жайлар. Буга өтүш бул фантастика да өзүнчө элечи. Ана подготовительный курсуна кирип, ошол жерде даярданып жүрүп, анан кайра бир 2-3 жол тапшырып, анан кийин акыры өтүп кеткенде мен үчүн бир космоско учкандай эле болду. Таланттуу сүрөтчү учурда абстракция, модерн жанрында эмгектенет. Бул жанр Кыргызстанда жаңы гана өнүгүп келе жаткандыктан, аны түшүнүү адамдар үчүн кыйынга турат дейт сүрөтчү. Кайным айткандай, Жезденин сүрөтүн бир караганда түшүнбөйт экенсиң. 150 грамм ичип алганда анан сүрөттү түшүнө баштайт экенсиң да, ошентип айткан, тамашалап ар ким ар түрдүү айтып калышчу да, ошондойчу. Модерн деп коет, же болбосо абстракция деп коет. Абстракция деген бул деген беспредметный искусство. Беспредметный бул деген эч кандай киши жок, же бир жаныбардын сүрөтү жок, же бактын сүрөтү жок. Жалаң гана свет менен, боёктун түсү менен сен какой-то бир философиялык идеяны бересиң да, ал деген абстракция деп коет да. Анан кээде абстракция баягы реализмге караганда күчтүүрөөк, кишинин эмоционалдык состоянияны күчтүүрөөк берип коет да. Себеби деген биринчи адам караган кезде бул биринчи түстөр көзгө көрүнөт. Түстүн символу менен пайдаланып, анан ушунчалык терең философиялык маанидеги чыгарманы берип койсо болот да. Каармановдун кыялдары келечекте Кыргызстанда сүрөт искусствосун өнүктүрүп, дүйнө элине тааныта турган келечек муундарды тарбиялоо, ошону менен бирге тарыхта кала турган өлбөс өчпөс чыгармаларды жаратуу. Чолпон Деркенбаева, Айсырга Кадырова, Адилет Алмазбеков, Таңкы Коңгуроо программасына.